Бул таптакыр мындай адамдын акылына сыйбай турган иш болду да. Ооруп атат деп бир нече адамдардын өлүмүнө себептүү болгон адамды түрмөдөн бошотуп жиберген бул таптакыр туура эмес. Эчкур дегенде ошол адамдардын колунан өлгөн Тыныч Ахматбаевдин, ушул парламенттин 2 кызматкеринин, ГУИндин начальнигинин арбагын сыйлап мындай түрмөдө кармап турсак болмок да, ушунча шашып атсак дагычы. Чыгарганда дагы мына Турциянын премьер-министри Эрдоган келген күндө президентке белек кылгандай кылып чыгарып бердик. Ушуну конкреттүү тиештүү адамдарды чакырып туруп угуп койсок, бунун үчүн өкмөт отставкага кетиш керек. Бул таптакыр туура эмес маселе болду. Бүт жетекчилер келсе, ГУИндин жетекчиси мен кең айтып коеюн. Ошол врачтар, заключение берген врачтар кимдер, качан берилди документтерин берсин, соттун чечимин ала келишсин, качан соттун чечими күчүнө кирди, самолет кайдан келди, аэропорттун жетекчиси келсин, бу жерде каяктан келген самолет, кимдер келип алып кетти аны, бардыгын ким коштоду, бүт маалыматты биз угайлык. Чындыгында бул Кыргызстанга бетине чоң көз сыйпап коюшту. Ким мунун артында турса дагы. Мындай тарыхта болгон эмес. Мына азыр эле депутаттар айтып атат, бири үзөңгү куучту берип тарыхта калды, бири каркыраны берип тарыхта калды, элин атып, бири эми криминалдык күчтөрдүн жетекчилерин чыгарып Кыргызстандан эркиндик берип тарыхта калганга мындай мүмкүнчүлүк болуп атат. Ошол негизинде биз эл арасында так ачык айтыш үчүн баардык маалыматты алып билейлик. Ушул маселени кечиктирбестен угуп койсок, себеби кечээ бардык каналдардан берип атат. Бир гана себебин айтып атат, ооруганына байланыштуу деп. Эгерде мындай себеп менен бошото берсек, Кыргызстанда түрмөлөрдө канчалаган жарандар туберкулез менен ооруп атат, жугуштуу оорулар менен ооруп атат, рак менен ооруп атат. Аларга эмне үчүн Кыргызстандын жарандарына көңүл бурбайбыз? Мына 2 жылдан бери бир аял кишинин маселесин көтөрүп айтып келатабыз. 4-чү стадиядагы рак оорусу менен ооруп, өлүм алдында жатса дагы муну бошотпойбуз дагы, Баттыкаевди ооруп атат деп эле жакшынакай кишини бошотуп жибердик. Жалгыз эле ГСН эмес, чек ара кызматы. Кече күнү айтып атат, чек ара кызматынын жетекчиси айтып атат, эч кандай мыйзам бузуу болгон жок, мыйзамдын чегинде чыгып кетти деп. Паспортту каяктан алды? Эмне үчүн заранее паспорт даярдалды? Өзгөргө белгилүү бул эркинен ажыратылган адамдардын документтери алынып коюлат. Анан чыккандан кийин бир топ документтердин негизинде соттун ошол СИЗОнун начальниктеринин протоколдорунун негизинде анан документ даярылат. Бактыбек Калмаматов туура айтып кетти. Мына Нариман Төлөев дагы күнөөсү коюлуп эле ооруп атат. Ушул жерге ушу кумтөр маселеси каралып атканда 1 саатка Садыр Жапаровду алып кел десе болбой койду эле. Менин кээ бир коллегаларым СИЗОдон барып көрүп алгыла деп. Тим эле бир чоң рецидивист катары болуп. А мына 1 сааттын ичинде, 1 күндүн ичинде чартерный рейс менен келип учуп кетип атат. Анан кийин биз унчукпай көз жумду да карап отурабыз. Мен дагы ушул